биз сиздер менен фото мозаика жасаганды үйрөнөбүз. Ал үчүн Photoshop'tu жүктөп, файл открыть деп өзүбүздүн папкадан сүрөтүбүздү тандап алабыз. Эгерде мозаика жасаш үчүн бизге бир канча сүрөт керек делет, бирдей форматтагы. Анан биз ар бир сүрөттү ачып, бир размерде берип отурбастан биз операция даярдап алабыз. Ал үчүн бизге операция терезечеси керек болот. Эгерде сиздерде бул терезече жок болсо, анда окно операция дегенге галочка коюп алабыз. Жана терезеченин бурчунда жайгашкан баскычты басып, новая операция дегенди тандап, биз өзүбүздүн операциянын аталышын жазабыз. Мисалы, мен фото деп жаздым. Записать. Эми изображенияга размер бере алабыз. Изображение, размер изображения дегенди тандап, бизге терезече болот, пайда болот төмөндөгүдөй. Ал терезечеден эгерде сиздерде пропорция дегенде же масштаб дегенде галочка турган болсо, анда ал галочканы сөзсүз түрдө алып салыңызды суранат элем. Размери, высотасы 1, ширинасы 1, ал эми разрешение 800 болгон сүрөттүн размерин берип алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, сүрөтүбүздүн размери кичинерээйди. Эми бул сүрөттү операцияны токтоткондон соң өчүрүп салсак болот, сактабай эле. Эми файл, сценарий, обработка изображений дегенди тандап, выбор папки деген жерде өзүбүздүн папкага жол көрсөтүп, жана операция деген жерге өзүбүздүн фото деген операцияны тандап алабыз. Эгерде сиз башка ат менен операция жасаган болсоңуздар, анда ошол операцияны тандап аласыздар. Менин учурумда фото болгондуктан мен фотону тандайм жана выполнить баскычын басам. Эми бир нече убакыт күтүп турууга туура келет. Анткени бул операциянын жардамында папкада канча сүрөт болсо, ошол сүрөттүн баардыгына бирдей размер берип чыгат. Файл, открыть, автоматизация, контрольные листейки дегенди тандап, жана выбрать деген жерине биздин өзүбүздүн папкага жол көрсөтүп алабыз. Жана ширинасы 1280, ал эми высотасы 800, разрешениясы 300 болгон слойго биздин сүрөттү иштеп берет. Жана бул жерин 0,1035 пиксель, жана по горизонтальный, по вертикальный дегендердин экөөнү тең 0,1035 кылып белгилеп алабыз. Анткени бул 0 значенияны албайт. Ошондуктан эң минимум болгон бизге значение берип алабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин сүрөттөрдү бир слойго топтоп атат.
Өзүңүздөр көргөндөй сүрөтүбүздү бир слойго жүктөп бердик. Эми инструменттер панелинен прямоугольный область деген инструментти тандап, сүрөтүбүзгө өзүбүзгө керектүү болгон жерин белгилеп, Ctrl+J баскычы менен жаңы слойго жүктөп алабыз. Ушундай эле жол менен бир канча жолу Ctrl+J баскычын басып, сүрөтүбүздү бир листке толтуруп алабыз. Прямоугольный область Ctrl+J'дин жардамында биз сүрөтүбүздү бир канча слой кылып, бош турган жерлерди сүрөт менен толтуруп алабыз. Слойлорду бириктирүү үчүн Alt, Ctrl, Shift, E баскычын басып, бардыгын бир слойго бириктирип, жаңы слойго жана ошондой эле прямоугольный область дегенди тандап, Ctrl+J баскычы менен дагы башка слой кылып алып, жылдырып алабыз. Бир канча ушундай операцияны аткаруу менен биздин ак барагыбызды сүрөттөр менен толтуруп алабыз. Эми инструменттер панелинен инструмент рамка дегенди тандап, өзүбүзгө керектүү болгон гана сүрөттүн жайгашкан жерин тандап, Enter баскычы менен кесип алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, баардык сүрөттөрдү бириктирип, бир слойго тандап бердик. Эми даяр болгон сүрөттөрдүн үстүнө өзүбүздүн файл открыть деп ачып, бетине коюучу сүрөтүбүздү тандап алабыз. Тандалды. Эми бул сүрөттү басып, тартып алып барып, даярдаган бир канча сүрөттөрдүн үстүнө таштап алабыз. Сүрөтүбүздү Ctrl+T жардамында кичинейтип же чоңойтуп, жылдырып өзүбүз каалаган жерге коюп алабыз. Жана сүрөтүбүздү перекрытие же мягкий свет же жесткий светти тандап, өзүбүз каалаган түргө алып келип алсак болот. Жана инструменттер панелинен инструмент ластикти алып, анын жардамында размерин кичинейтебиз. Жана непрозрачностьти 53% коюп, слойдон кыздын сүрөтүнө өтүп, керексиз жерлерин өчүрүп алабыз.
сүрөтүбүздү обычный кылып туруп даярдап алган бир канча сүрөттү жогоруга чыгарып, аны мягкийди тандап алып өзгөртүп алсак дагы болот. Жана сүрөтү сунугураак чыгыш үчүн сүрөттү дагы 2 жолу копировать этип алып туруп, аны дагы перекрытие кылып алсак болот. Өзүңүздөр көргөндөй сүрөтүбүз сунук болуп чыгат. Ушуну менен биздин сабак акырына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.